достор, Т-медиада фейк көзөмөл. Сиздер менен мен Арген Камалдинов. Бул чыгарылышты Юстиция министрлигинен баштаганды туура көрдүк. Анткени буга чейин Юстиция министрлигиндеги маалыматтардын жаңыланбагандыгы тууралуу материал даярдаганбыз. Анда аталган министрликтин базасында Жалал-Абад шаарынын мурдагы мэри Салайдин Авазов дагы эле кала башчы деп көрсөтүлгөн. Маалымат дээрлик 4 жылдан бери алмашпай турган. Биздин материалдан кийин маалымат жаңыланды. Юстиция министрлигинен расмий кат медианын баракчасына келип түштү. Анда айтылат: Юстиция министрлиги юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестриндеги маалыматты өз ыктыяры менен алмаштыра албастыгы белгилүү болду. Бул маалымат же билдирүү иретиндеги тактоо башка мекеме ишканаларга, жергиликтүү бийликке, алардын ишмердүүлүгүн чагылдырган сайттардын кулагына күмүш сырга болду. Анткени маалыматты жаңылоого алар кызыктар болуп, Юстиция министрлигине кайрылуу же арыз таштоого тийиш. Эми ушундай эле көйгөй Талас шаарынын мэриясында да бар. Юстиция министрлигинин сайтында 40 миңге чукул калкы бар Талас шаарынын мэри калааны 2017 жылдан бери башкарып келе жатканы жазылган. Маалым болгондой, Айдарбек Жусупбеков 2017 жылдын 13 мартында шаардык кеңештин 30 депутатынын 26-сынын макулдугу менен кызматка келген. Андан бери 5 жыл өтсө да Минюстун сайтында шаар мэри ойдон турат. Маалымат жаңыланбаган мамлекеттик ачык булактарга ишенсек, жаңылып калчудайбыз. Себеби 2021 жылдын 10 июнунда шаар мэри кызматына буга чейин банк тармагында иштеп келген Аскар Шабданов шайланган. Жогорудагы туура эмес маалыматтарды жаңылоо үчүн Талас мэриясы Минюстка кат менен кайрылышы шарт. Аскар Шабданов ээлик кылган компанияларды дагы айта кеткенде туура көрдүк. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, азыркы кала башчы Эко Исламик банк Талас жабык акционердик коомунун төрагасы катары көрсөтүлгөн. Бул документ 2016 жылдын 2 мартында каттоодон өткөндүгү белгилүү болду. Аны менен катар кала башчы 2010 жылдын 2 июнунда каттоодон өткөн Асыл Мурас жаштар кыймылында түптөгөн. Шаар мэри Аскар Шабданов муну менен гана токтоп калбай, 2021 жылдын 23 мартында коммерциялык багытта түптөлгөн Кайназар Береке айыл чарба кооперативинде түптөөчүлөрдүн бири катары көрсөтүлгөн. Кыргызстанда катталган юридикалык жактарды кайсыл сервистер аркылуу тапса болот. Ал үчүн OSKG сайтына керектүү компаниянын аталышын же болбосо жетекчисинин атын жазабыз. Ал жактан ИНН-ди көчүрүп Минюстун электрондук базасына киргизебиз. Издөөнү басканыбызда биз Минюсттан компания тууралуу официалдуу маалыматка ээ болобуз. Ал эми бир адамдын үй бүлөсү бар же жок экендигин, унаасы тууралуу маалыматты мамлекеттик кызматтар порталынан билсек болот. Алгач керектүү адамдын ИНН-нын салык KG сайтынан табабыз. Издөө жүргүзгөндөн кийин бизге керектүү адамдын ИНН-нын толук аты жөнүн жана кайсыл жерде каттоодо экенин таба алабыз. Ар бир адамдын өзүнө таандык идентификациялык номери болот. Айымдардыкы 1 менен башталат, мырзалардыкы 2 менен, ал эми ишканалардыкы 0дон башталат. Биринчи баскычтан өттүк. Эми мамлекеттик кызматтар порталына өтөбүз. Порталдын бир нече бөлүмү бар. Алар автоунаа тууралуу маалымат, автоунаанын үлгүсү, кайсыл жылы чыккан, түсү жана айып пулдун өлчөмү, үй бүлөлүк статусу, никеси барбы же жокпу, балага сүйүнчү алганбы же алган эмеспи, диплом же аттестатты текшерсе да болот. Паспорт качан даяр боло тургандыгы же паспортуңуз тууралуу маалыматты да текшере аласыз. Ушул жана башка бөлүмдөр бар. Бизге керектүү адамдын атына катталган автоунаа бар же жок экенин да ушул порталдан билсек болот. Мисал катары Садыр Жапаровдун атына канча автоунаа бар экендигин тактап көрөлү. Жыйынтыгында бул ИНН-нде эч кандай автоунаа катталбаган. Транспорт бөлүмдө автоунаанын ээсин издөө, транспорт каражаттарынын билдирүүсүн алуу, айып пулдун өлчөмү жана башка ушул сыяктуу маалыматтарды текшере алабыз. Эми ушул эле сайттан үй бүлөлүк абалды да тактасак болот. Ачык булактар темасын улай. Жалган маалыматтын торуна түшүп калбаш үчүн медиа сабаттуу бол. Т-медианын факт-чек командасы кантип сайттарга анализ жасайт? Аны Улукбек Сали уулу айтып берсин. Бүгүнкү күндө маалыматтын көптүгүнөн эл кайсы бири чын, кайсынысы калп экенин анализ кылуусу кыйын болуп турат. Жалган маалыматтар адамдын аң сезимине терс таасирин тийгизишин эске алганда, медиа сабаттуу болуу бүгүнкү күндүн негизги критерийлеринин бири. Андыктан бул материал менен таанышып, медиа сабаттуу болууга бир кадам таштаңыз.
Толгон токой маалыматтарга интернетти ачсаң эле туш болосуң. Такталганы деле, такталбаганы деле фильтри жок чыгып атат. Андыктан сиз аны канчалык ишеничтүү булак экенин өзүңүз текшерип алганыңыз оң. Биз сиздерге ал сайт кимге таандык экенин жана анын көрсөткүчтөрүнө таянып, ишенсе болобу деген суроого жооп издеп көрөлү. Google издөөчү системасын ачып, жаңылыктар деп жазып издөө салдык. Алдыңкы саптарда кабар чекит изде чекит KG сайтына көзү түштү. Сайтка киргенибизде ал сайт жаңылыктар, жарыялар, жарнамалар менен иштей турганын көрдүк. Бул сайт көбүнчө жаңылыктарды башка сайттарга шилтеме берүү менен чыгарат. Эми инструменттерге өтсөк. Кыргызстандагы аягы чекит KG домен менен аяктаган сайттардын кимге таандык экенин 3W чекит CCTLD чекит KG сайтына кирип издесек болот. Алгач сайтка киргенибизде башкы бетке туш болосуз. Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон тейлөө тилин тандайсыз, кийин издөө деген бөлүмдү басасыз. Андан кийин сайттын аталышын 3W же болбосо HTTPS белгилери жок жазасыз. Бул биздин мисалда жөн гана изде чекит KG. Искать баскычын басканыңыздан соң сизге ал сайттын ээси тууралуу бир канча маалыматтарды чыгарат. Демек, биз бул сайт Нурбек Дүйшөбаев аттуу жаранга таандык экенин биле алдык. Анын электрондук дареги Ош облусу Алай району Жаркыштак айыл экенин тактадык. Байланыш номерлерине да жол таап алдык. Кандайдыр бир суроолор болсо, email дарегине кабарлашсак да болот. Эми бул сайттын көрсөткүчтөрүнө байкоо жүргүзөлү. Ал үчүн бизге PRC Checkit.ru сайты керек болот. Бул сайт бизге чакан сайт боюнча анализ жүргүзгөнү жардам берет. Алгач бул сайтка киребиз, төмөндөгүдөй терезеге туш болобуз. Биз анализ жүргүзүүчү сайттын шилтемесин алып, Введите домен деген жерге жазабыз. Андан кийин анализдөө баскычын басканыбызда бизди бул сайт боюнча статистикаларга жөнөтөт. Ал терезеден сайт боюнча сандар менен маалымат ала алабыз. Бул инструменттин жардамы менен IP адреси AQShда катталганын көрө алдык. Жана бул сайттын ишенимдүүлүк рейтинги 100дөн 18 экенин билдик. Демек бул сайтка башка сайттар көп шилтеме бере беришпейт. Көрсөткүчтөрү эскирген. Акыркы 2 жыл мурда көрсөтмө боюнча бул сайтка 100 балдык эсептөө менен 50 балда ала алган эмес. Медианын окурмандары ар бир маалыматтын баштапкы булагын издеп, ал канчалык так маалымат экендигин изилдөөдөн эринбеңиз. Медиа сабаттуулукка умтулуп, маалыматтарга сынчыл ой жүгүртүңүз. Достор, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Ал эми күмөндүү маалыматка туш болсоңуздар, Медианын Facebooktагы официалдуу баракчасына же мага кат менен кайрылсаңыздар болот. Görüşkünçe.